Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Аллах Таала эже карындаштарыбызга өмүр берсин, жүрөгүнө бекем иман берсин. Эркектер намысыбыз болгон, биздин намысыбыз болгон. Эже карындаштарга жакшы көңүл буралы, аларды сыйлайлы, урматтайлы. Сирада Ибн Хаджаж деген залым падыш өткөн. Хаджаж ибн Юсуф ас-Сакафи bir күн 3 туткунду көтөрүп келет. Туткунга bir аялдын күйөөсү, баласы, bir тууган агасы туткунга түшкөн. Үчөөсүнө тең өлүм өкүмү чыгат. Хаджаж ботодой боздоп ыйлап жаткан аялды көрөт да, бул ким десе, бири күйөөм болот, бирөөсү балам болот, бирөөсү bir тууган агам болот дейт. Bir тууганым болот, агасы же иниси. Мындай ботодой боздоп ыйладың, бирөөсүн тандагын дейт, экөөсүн өлтүрөм, бирөөсү калат дейт. Кыз карап туруп мындай дейт: урматтуу мусулман bir тууган, ал ибн маулуд, бала төрөлөт дейт. Ваз заужу маужуд, күйөө кайра табылат. Вал ах мафкуд, ага жоголсо аканы таппаймын дейт. Bir тууган жоголот ал. Баланы төрөймүн, күйөөдү башкага тиемин, бирок bir тууган жоголбойт, аны таппаймын деди. Хаджаж данышман аялдын ыйыны карап, мындай жакшы сөздү айткандан кийин, данышманды улуңа дейт, үчөөнү тең бошоттум дейт, алып кет дейт. Урматтуу мусулман bir тууган, жок дегенде, эгер эжең менен bir байланышың жок дегенде, bir жатындан төрөлбөдүңбү? Bir баччадандан, bir маткадан төрөлдүң го, bir эмчекти эмдиң, bir үйдө чоңойдуң, bir идиштен тамак жедиң, bir казандан оокат жеп келдиң, bir ата-эненин тарбиясын көрдүң. Эмне үчүн бүгүн эжеңе мындай орой мамиле кыласың, же карындашыңа жакшы мамиле кылбайсың? Ал келген кезде сенин дүнүйөңдү алып кетеби? Рызкыңды алып коебу? Айрыкча урматтуу мусулман bir тууган, ата өлгөндөн кийин атанын ордуна эркек болот. Агасы, иниси, эжең карындашың калса, эжелер зайыф, атанын мээрине, эркектин bir жөлөктүгүнө муктаж болот. Жакшы сөзүңө, ал кезде жакшылык кылгын. Урматтуу мусулман bir тууган, Жабир ибн Абдулла сага үлгү болсун. Өзүнүн жаштыгында сүйүүдү башканы жыйыштырып коюп, эже карындаштары үчүн өзүнөн bir канча улгайган аялга үйлөнүп жүрөт. Гыйра кызганат кээде аялың менен карындашың же эжең bir эмеге таразы салып койсоң. Адилеттүү болгон, данышман болгон. Күйөөң өзүңдүн өмүр жолдошуңа зулум кылып койбогун, карындашыңды деп, же карындашыңга зулум кылып койбогун, бул менин өмүр жолдошум деп. Адилеттүү, акылман, данышман болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла якуну ли ахадикум саласа банат ау саласа ахават." Силердин бирөөңүндө 3 эже карындашың болсо, же 3 кызың болсо, баягы хадиске кошулуп атат. 3 кызың же 3 эже карындаштың болсо, аларга жакшылык кылсаң, алар сенин бейишиң дейт. Алар сени дозоктон тосушат дейт. Умму Салама энебиз айтат: "Мен анфак ала бинтейн." Ким 2 кызды бакса, ау ухтайн 2 эже карындашын бактаса, ау завати караба же жакындарын, ыргачы болгон карындашы, эжесини, атасынын bir тууган карындаштары калганбы? Яхтасибун нафаката алейхима. Ошолорго берген кайрымдуулугун Алладан соон үмүт кылса, хатта юнихмуллаху мин фадли. Аллах аларга да bir береке бергенге чейин. Каната лаху ситран минан нар. 2 ыргачы зат, аял заты сени дозоктон тосо турган парда болот дейт. Урматтуу мусулман bir тууган, эже карындаштарга бүгүн силай рахим десе, телефон чалып коюп, кандайсың, туулган күндө bir чалып коюп. Ал сида буну мен чектелбейт ал. Пайгамбарыбыздын bir дуасын караң. Рахималлаху таала заужан. Алланын рахматы, мээрими болсун bir аялга дейт. Аялдар угуп койсун, Алланын рахматына жетем десең, пайгамбардын дуасын алам десең уккун. Алланын рахматы болсун, пайгамбардын дуасы болсун bir аялга, күйөөсүнө bir тууган эже карындаштар менен карым катнашына жардам болсун дейт.
ошого жол түзүп берсе, эмнеге эжеңе бересиң, эмнеге сиңдиңе бересиң, эмнеге карындашыңа көңүл бурасың дебестен, эжеңди кабар ал, сиңдиңе карындашыңа жардам бер, апэжеңе жардам бер, тайжеңе жардам бер деп, күйөөсүнү туугандар менен карым катнашка бекемдете турган аялга Аллахтын рахматы, пайгамбардын дуасы болсун дейт.